Ассаламу алейкум, каналымдын катталуучулары. Каналыма жаңыдан кошулган көрүүчүлөр, жалпы баарыңыздар менен каналым аркылуу амандашканыма абдан кубанычтамын. Каналымдан алыстабай мени менен чогуу бирге болуңуз. Бүгүн сиз менен биргеликте мына ушундай өтө сонун, өтө даамдуу өрүк вареньясын даярдап көрсөтөм. Анда кеттик, огороддон барып өрүк жыйнап келебиз. Өткөн видеодо дагы өрүк вареньяны даярдап көрсөтөмүн деп айтканмын. Ошол өрүк вареньяны даярдап баштайбыз бүгүн. Каналдан алыстабай мени менен бирге болуңуз. Каналда катталган эмес болсоңуз сөзсүз түрдө катталып, жанындагы коңгуроочону кагып коюңуз. Мынакей огороддогу өрүккө дагы жетип келдик. Мына ушундай сонун жакшы бышып жетилген өрүктөрдү жыйнап алдым. Вареньяга керектүүсүн алып, калганын ушинтип кургатып, кышка камдап коем. Вареньяга керектүү өрүктөрдү жууп, тазалап, жакшына кылып бөлүп алдым. Өзүңүздөр мына байкап жатасыздар, көрүп турган болсоңуздар, бир аз кызылыраак, сонун, өтө жакшы бышкан өрүктөрдү чогултуп, жыйнап, сууга жууп алдым. Эми ичиндеги данектеринен ажыратып, бир өрүктү 6 бөлүккө бөлүп, майдалап кесип алдым. Мындай кылып майдалагандын себеби нанды малып жегениңиздерде бир-бирден кошуп жегенге өтө ыңгайлуу болот. Ошондуктан ушинтип кесип алдым. Өрүктөрүбүздү данегинен ажыратып таразага коюп тартканымда 6 килограмм болду. 6 килограмм өрүктү 2 табакка бөлүп, 4 килограмм шекерди дагы 2 килограммын 2 табакка бөлүп, шекерге чылап койдум өрүктү. 2 саат калтырам. Андан кийин 2 сааттан кийин казанды отко коюп, 3 литр сууну казаныбызга куюп, вареньяны баштайбыз. Мынакей достор, 3 литр сууну куюп алдым. Казандын астына оттун жагып коюп, жанагы 4 килограммдан калган 2 килограмм кумшекерди казанга салабыз. Мынакей кумшекерди дагы салып алдым. Эми отту жагып, кумшекерди таза эригенче аралаштырып, кайнатабыз сироп кылып. Мына достор, кайнап чыкты. Аны дагы бир аз аралаштырып коебуз. Биздин сироп кайнап даяр болду. Бир аз саргыч түскө кирип, өрүктү дагы мына ушул кайнаган сиропко салабыз. Сиропко салаардан алдын сөзсүз түрдө сироптун астындагы отту алып, өчүрүп коебуз. Мынакей эми даяр өрүктөрүбүздү сиропко салабыз. Биринчи табакты салып алдым, энди экинчи табакты салып, мынакей эми үстүнөн мына ушинтип чөмүч менен бир аз басып коебуз. 15 минутта тындырып коебуз. Мына достор, арадан 15 минут убакыт өттү. Эми астына оттун жагып 10 минутта кайнатабыз. Жай отто кайнатыңыз. Мынакей достор, мына ушундай этип кайнап чыкканда дагы чөмүч менен үстүнөн бир аз басып, сиропко өрүктү басып коебуз. Мынакей ушул видеодо көрүнгөндөй кылып басып коебуз. Ашып кетет деп кабатыр албаңыз. Эми 10 минут кайнагандан соң астындагы отту тартып дагы 15 минутта тындырып коебуз. Мынакей достор, арадан 15 минут өттү. Кайра дагы астына оттун жагып, экинчи жолу кайнатабыз. Муну дагы 10 минутта кайнатабыз. Астына өтө жогорку температурада отту жакпайсыз. Орточо эле отту жагып кайнатабыз 10 минутта. Мынакей достор, өрүктүн
түсү дагы сонун болуп, жыты дагы өтө сонун. Видео аркылуу сиздерге жеткизе албаймын. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Энди мунун дагы 10 минутага кайнатып алгандан соң 15 минут дагы эс алдырабыз. 15 минут калтырабыз. Энди 10-15 минуттан кийин кайра дагы астына оттон жагып, 3-чү жолу кайнатууну баштайбыз. Вареньяны сөзсүз түрдө казанга чөмүчтү салып, ары бери аралаштыруунун кажети жок. Жөн гана басып коюу жетиштүү болот. Кайнатабыз. 3-чү жолку кайнаганда мына бетине ончалык деле көбүкчөлөр чыкпайт. Бир дагы вареньянын бетине чыккан көбүкчөлөрдү албадым. Казандан ашкан дагы жок. Биздин варенья даяр болду. Алдын ала жуулуп тазаланган банкаларга стерилденип, банкаларга коюштуруп, өрүк вареньяны жаап алабыз. Банканын өңү бир аз бозомок болгон үчүн анчалык деле көрүнбөдү. Бирок тонук банкага куюп жапканда өтө сонун болмок. Мынакей, энди оозун бекитип алабыз. Мынакей достор, мына ушул 6 килограмм өрүктөн 4-2 литрлик банка, анан 1 литрлик банкадан бирөөсүнө болду. Анан дагы өзүбүзгө бир аз ашып калды. Мына ушундай варенья даяр болду. Сиз дагы сөзсүз даярдап көрүңүз. Өтө сонун, даамдуу. Мына ушундай даана болгон өрүк вареньясы даяр болду, достор. Эгер менин видеом сизге жаккан болсо, кызыктуу болгон болсо, сиз дагы даярдап көрүңүз. Каналыма катталып, видео жакса лайк басып, комментарийга өзүңүздүн ой пикирлериңизди, сунуштарыңызды калтырып өтүңүз. Сөзсүз түрдө мен ар бир жапкан банкама мына ушундай этип, кайсы күнү жасаганымды сөзсүз түрдө жазып калтырамын. Сиз дагы жазып калтырыңыз. Бүгүн 16 июндун 2023 жыл. Оозун ылдый каратып, 1 суткага коюп, андан кийин подвалга, банка сактай турган жерге коюп койсоңуз болот. Кийинки видеодон амандашканча Аллахка аманат.